Assalomu alaykum tug'anlar. Malina bo'yicha-chi jana ishlatib жүргөндөр секреттеринде жаза кеткиле. Кандай витаминдерди берип атасыңар? Мисалы, роска кандай витамин бересиң алсаң, бирөөсү аябай меники ушундай өсүп кеткен да, бирөөсү андай орточо ушундай болуп өсүп да. Анан кичинекей болуптур эле мындай болуп түйүлүп атат дагы да. Алсаң бой албай элечи. Ушундайларды кандай кылып алып атасыңар, кандай кылып уход кылып атасыңар? Ошолорду комментарий жазып кеткилечи. Көп жылдан бери малина иштеткенде билет да, кандай экенинчи. Мисалы, мен картошканы жакшы билем да. Картошка тиккенде кандай учурда кандай кылыш керек. Мисалы, мен бала кезектен эле картошканы билем. Кроме малинадан башканы билем да. Клубниканы деле жакшы биле албайм ошо. Кандай эмне уход кылыш керек, кандай кылыш керек, кайсы витаминдерди бериш керек, анан канча күнү бир сугарып туруш керек. Ошол тууралуу жаза кеткен. Биз мындай эметкенде эле ойло булар сууга сусаганда мындай эме болуп калат экен го. Солгансып көрүнүп калат экен да, жалбырактарычы. Тиги жактары карасаң сугарганда мындай башкача болуп турбайбы? Жашыл болупчу, мындай боодур болуп. Мындай сугарып элек жактарын карасаң мындай ачык зеленый болуп турат да, ачык жашыл болупчу. Мындай өсүп уже сонун ичкендер мындай өтө жашыл да, жалбырактарычы. Ошондон айырмаланат экен да, кичинекичи. Мындай суусаганда булар кандай светин да жоготобу, ушундай экен да. Өңүнүн да кичине айырмай калат экен да.